Садыр Жапаровтың Текебаев Конституцияны өзіне ылайықтап жазып алды дегені су кечпейді. Еме сөз ұшындай болып қалды, мен ертең болып отырған референдум жөнінде дағын, пікіремді дағын бір жолы айтып өтпесем болмайды. Референдум мыйзамсыз жарияланды. Ошондуктан анын жыйынтыгы мыйзамсыз болот. Бийлик алмашканда, бүгүн болбосо да бийлик алмашканда дагы ошондой чечим чыгат. Референдумга коюлган суроо да туура эмес. Сиз кайсынысын каалайсыз деген. Бул консультативдик деп аталган референдумда коюлчу суроо. Бул соц-опроско окшогон, сөзсүз күчкө ээ болбогон, калктын бүгүн эркин эмес, бүгүнкү оюн 2020 жылдын 21 аягы, 21 жылдын башындагы оюн гана билүү үчүн жүргүзүлгөн сурамжылоо. Ал ой бир айдан кийин, 2 айдан кийин башкача болушу толук мүмкүн. Садыр Жапаров жанан тарапташтар айтып отурат. Бүгүнкү система Кыргызстанды туңгуй калып келди. Парламентаризм Кыргызга жарашпайт экен. Урматтуу мекендеш. Кыргызстанда парламенттик башкаруу болгон жок. Роза Отунбаева анда парламенттик башкаруу эми кирип келген. Бирок Атамбаев, Жээнбеков бийликти узурпациялап, закондо көргөзүлбөгөндөрдү өзүнө оодарып, такымына басып, ээлеп алышкан. Ошон үчүн Атамбаев узурпация кылды, аны камаш керек, импичмент кылыш керек деп Атамекен партиясы мен 14-жылы, 15-16 жылдары ушул маселени көтөрүп чыктык. Ошон үчүн мен түрмөдө жатсам дагы Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин жолун улап атат, бийликти узурпациялап атат, эртеби кечпи жооп берет деп кайра айтып келдим. Ошон үчүн мен Садыр Жапаровго бийликти узурпациялаба, эскилердин жолун кайталаба деп кайра эскертип атам. Садыр Жапаров жана анын тарапташтары эмне дейт? Баары бир эле президент башкарды да, ошон үчүн президентке да кылып албайлыкпы дейт. Парламенттик деп жазган убакта ушунча бийликти жеке адам ээледи, президенттик деп ээлеп алсаң, президенттик деп жазып койсоң, алар хан болуп алат. Эми биздин эле тарыхта эмес 30 жылдык. Биздин регионду карабайбызбы? Таджикистан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстандар. Көп айтат президенттик өлкөлөрдө, Таджикстанда, Түркмөнстанда, Казакстанда, Россияны да кошуп коюшат, жакшы жашап атпайбы дейт. Алардын турмуш деңгээли, алардагы табигый ресурстардын, ошонун ичинде углеводород, нефти, газдын көптүгүнөн болуп отурат. Бирок ошондо да эли жылгап кетпестен миллиардтаган акча чет элди көздөй агып, Назарбаевдин урук туугандарынын $10 миллиард мүлктөрү сырттан табылып отурат. Каримовдун мурунку Каримовдун тиги кыздарынын, күйөө балдарынын менчиктери чет элде камакка алынып отурат. Түркмөнстанды, Тажикстанды айтпай эле коеюн. Андай байлык бизде жок. Бизде болгон аз байлыкты ачык айкын элдин көзөмөлүнө коюш үчүн демократиялык, ачык парламенттик система гана жарайт. Эгер президенттик система болсо, ким канча алды, эмне үчүн алды, ким кайсыл кызматка келди, эмне үчүн келди, аны билбей калабыз. Демек, көзөмөлдөй албай калабыз. Булардын дагы бир аргументи. Парламенттик системада дейт, өкмөт тынбай алмаша берет. Италияны мисалга келтирип айтчак. А президенттик система болсо алмашпайт экен дейт. Акаевдин убагында президенттик система болгон. Жыл сайын өкмөт алмашкан. Бакиевдин убагында президенттик башкаруу болгон. Жыл сайын өкмөт алмашкан. Демек, өкмөт алмаштыруу парламенттик же президенттиктен көз каранды эмес экен да. Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун убагында иш жүзүндө президенттик өлкө болгон. Жыл сайын өкмөт алмашкан.
Мына Садыр Жапаров келди. Өзү премьер-министр, азыр Новиков премьер-министр. Эртең шайлоо бүтүп үчүнчүсү келет. Новиковду калтырбайт да премьер-министр. Үчүнчүсү келет. Президенттик башкаруу Кыргызстанга жарабай турган биздин 30 жылдык тарыхыбыз, коңшу өлкөлөрдүн тарыхы ачык айкын көргөзүп турат. Бул үй бүлөлүк, жеке кызыкчылык үчүн түзүлгөн бийлик системасы. Ошондуктан Садыр Жапаров сунуш кылып жаткан конституция, система жеке Садыр Жапаровдун кызыкчылыгы үчүн жасалып жатат. Элдин кызыкчылыгына жарабайт деп мен далил менен, факт менен айта аламын. Мага ишенбегендер кокусунан президент болуп калса, өзү айткандай, жарым жыл, 1 жылдарда көзүңөр ачылып түшүнөсүңөр. Аттең мурун түшүнбөй калган экенбиз деп айтасыңар. Парламенттик системада Садыр Жапаров айткандай спикер башкарбайт. Парламент өлкөдө эң биринчи адам премьер-министр болот. Ал өлкөдөгү абал боюнча жеке персоналдуу жоопкерчилик алат. Бирок ал эл алдында да жооп берет. Жыл сайын парламентке отчет берип туруп, эгерде жаман иштесе жумушунан алынат. Эгерде ал кылмыш кылса, генералдык прокуратура тарабынан ал жоопко тартылышы мүмкүн. Премьер-министрде иммунитет жок. Президентке келейликчи. Президент 5 жыл, 6 жылга шайланат. Эч кимдин алдында жооп бербейт. Айтып атпайбы? Азыр эч ким жооп бербейт. Президенттик системага өтсөк, бир киши жооп берет дейт. Бир киши бул президент. Ал жооп бербейт.